Алло, саламатсызбы? Мен жумуш боюнча чалып жаттым эле. Саламатчылык, жашыңыз канчада? 44тө. Мурда бейтап багып иштедиңиз беле? Ооба. Жакшы анда, сизди эртең саат 8де күтөм. Кыштын ызгар соогунда карды жирей басып жолго чыктым. Көзгө сайса көрүнгүс караңгыда алыстан келе жаткан машинанын жарыгы көрүнгөндө ичимен кымыңдап кубанып алдым. Жол тайгак, жаңы жааган кардан абайлай айдаган айдоочулар ушу турган жерге да жетмей кыйын болду. Убактым өтө тар. Кечип калбасам деп ичимден тынчсызданып бара жаттым. Кандай адамдар болду экен? Эмне сооруп түшүккө жатып калды экен? Мен карай аламбы? Колумдан келеби? Түмөндөгөн ойлор тынчтык бербей, ой санамды жетектеп алды. Шаарга жеткенде жерге жарык кирди. Кар суу батка аралашкан көчөдө шашып, айткан даректи издеп жөнөдүм. Заңгыраган заманбап жаңы курулган кабат үйдүн 5-кабатында жашашат экен. Киргенде эле саңырсыган, жагымсыз жыт каңыл жаарды өрдөп өттү. Түшүнүктүү, ишим көп болчудай. 20-30 жаштар аралыгындагы толмоч келген узун бойлуу сулуу чумак келин келиңиз өтүңүз деген эле болбосо, менин бар жогума деле маани бербей, улам бир бөлмөгө кирип ишке кетүүгө даярданып жүрдү. Уктоочу бөлмөдөн чыккан 3 жаш чамасындагы чачтары селпейген кызы ичип жаткан айранын жерге коюлтуп, мени көпкө карап турду. Мен жаман эже эмесмин деген сыягы ага жылмайып койдум. Каршы бөлмөнүн терезе пардасы жабык. Жарыгы да күйгөн эмес. Ошол бөлмөдө мени бул жака жетелеп келген себептен күнөөкөрү жаткан өңдүү. Ичке чыйк-чыйк эткен бир үн угулат. Дем алуусунда кыйынчылык бар өңдүү. Эже, мен сизге апамды тааныштырып коеюн. Апамдын аты Нара. Паралич болгонуна 6 жыл болду. Кыймылдабайт. Тарамыштары тартылып калган. Оозу ачылбайт. Эптеп тамак бергенге аракет кылыңыз. Көтөрүп коляскасына отургуза аласызбы? Деген шакылдаган келиндин сөзү оюмду бузуп жиберди. Ооба, аракет кылам дедим, бейтаптын көлөмүн көрүүгө ашыгып. Ошол жанагы караңгы бөлмөдө 2 кишилик чоң жатактын бир бурчунда апарык сөөг эле калган өңү чүпүрөктөй куп-куу эже жатыптыр. Келин эпчилдик менен эженин бүгүлбөгөн олдуксон бутун буруп, мойнунан кучактап өйдө кылды да, баланы көтөргөндө эле белинен кучактап көтөрүп арабага отургузду. Эжеси көтөрө албасаңыз колунан тартып тургузуп, акырын арабага ыктай такап түртсөңүз отуруп калат. Коркпоңуз, апам аябай жеңил, деди тыпылдап сүйлөп. Көп нерсени түшүндүрүп берип, өзүнө окшогон томпойгон кызын жетелеп алып, келин чыгып кетти. Эже кыймылдабаган аз келгенсип сүйлөбөйт экен. Эми кантип түшүнөбүз бири-бирибизди? Эртең мененки тазалануу иштерибизди бүтүрүп, ашканага кирдик. Эженин кан сөөлү жок куп-куу өңү мени сууз гана карап турду. Бирде ыйлагысы келгенсип, бирде капкара каректери мени үмүттүү карап калып жатты. Түшүнүп турам. Мага айткыңыз келген ойлоруңузду, санаркооңузду көздөрүңүз эле көрсөтүп койду. Менин атым Жибек. Сизге жакпаган нерсени кылбаганга аракет кылам. Ооба, түшүнүп турам, бири-бирибизди көз караштан түшүнгүчө убакыт керек. Азыр келиңиз тамактаналы. Күрүч боткосу жагабыз сизге? Ооба дегендей башын ийкеди. Башка да ботколорду сунуш кылайын деп баратып, кайра токтоп калдым. Бүгүн күрүч боткосун жейли. Эртең башкасын сунуш кылып көрөйүн. Чай ичесизби? Жок дегендей башын чайкады. Анан да жокко окшоштуруп, жок дегендей үн чыгарды. О, жакшы. Демек бир аздан болсо да сүйлөйт экен деп кубандым. Ал күнүбүз кайра-кайра суроо, жообун түшүнбөй кыйналуулар менен өтсө да, бат эле өтүп кетти. Эжеге массаж жасап, сүйлөп берип, тамагын өз маалында бердим. Өзгөчө эже уктап жатканда үйдү жыйноо мен үчүн эс алууга тете болду. Эртеси чоочун эмес эзелки тааныштардай эле бакылдашып сүйлөшүп калдык эженин кызы экөөбүз. Алда ачык айрым жаркылдаган кыз экен. Апам чоң сүйүүнүн курмандыгы.
деп апасын карап каткырып койду. Ооба, күйөөсүн аябай сүйчү. Азыр деле сүйөсүз, апа. Шаңкылдаган Шайдоот кызы апасынын уялыңкы караган жүзүнө тигиле көзүн текшерип жатты. Жибек эже, коркпой эле көздөрүн тазалап коюп туруңуз, Макул дегендей баш ийкедим. Мага кызыгы эмне болгон сүйүү, эмнеге курмандык, бул ойлор тынчтык бербей жатты. Сурагандан да айбыктым. Күндөр өтө берди. Тирүүлүктүн баасын этибарга албай, алдастап жумушка жөнөп, жумуштан үйгө жеткиче шашып, кайдадыр ашыгып, ар бир аткан таңдын алты саныбыз аман басып жүргөнүбүздүн баасын билбей күндөр өтө берет турбайбы? Анар эже андай эмес. Эч жакка шашпайт. Бүтүрө турган иши да жок. Үйү жыйналдыбы, чачыкпы, идиши жуулдубу, жуулбадыбы, кичүү кызы сабакка кеттиби, кандай окуп жатат дей койчу. Биз күндө түпөйүл болуп, нервибизди коротуп жаткан майда барат нерселердин баарынын эми эжеге бир тыйынча да кызыгы жок. Бирок ар бир жарык күн үчүн, ар бир жуткан насиби үчүн ыраазы боло, айыгып кетер бекем деген чоң үмүттө көздөрү жаштуу карайт. Ооба, колунан эч нерсе келбей, өз керектөөлөрүн өзү кыла албай калса да, бул адам, бул инсан, бул Кудайдын сүйгөн пендеси. Ошол күндөрдүн биринде бир жагымсыз окуя болду. Муну жазбасам деле болмок. Бирок бул окуя эженин чүнчүп турган жан дүйнөсүнө бир жылуулук, сүйүүнүн бир учкунун, ишенимди салды деп ойлойм. Ар бир кыйынчылыктын артында сөзсүз жакшылык бар эмеспи? Ошол күнү кар мантарлап жаап, унаалардын жүрүшүнө оңтой сабал жаралып, жумушка жарым саатка кечигип келдим. Анар эже мени шыдамсыздык менен күтүп жаткан экен. Жүзүндө бир тынчсыздануу тургандай. Мени кечигип келди деп жаман көрүп жатат го деп ойлодум. Көрсө кеп башкада экен. Арабасына сүйөп отургузуп, дааратканага алып бардым. Унитазга эми отургузайын дегенде эженин чоң заарасы жая берди. Деп онтоп жиберди эже. Ушунчалык басынып, жерге кирип кеткиси келгендей, ушунчалык уялып турду эже. Мен дароо желим колгапты кийдим да, суу сүлгүлөр менен тез-тез тазалап, биздин тынчтыгыбызды бузгусу келген жагымсыз жыттан арылуу үчүн жандалбастап терезелерди ача салдым. Кет бизден жаман жыт, кет, Анар эже көзгө жолобо, деп каткырып күлдүм да, азыр кууп чыгабыз бул шүмшүктү. Эжем экөөбүздүн сонун күнүбүздү буза албайсың, деп кошумчаладым. Эже баладай баягы көздөрү менен мени карап, чындап эле бул ачуусу келген жокпу дегендей мага таң калып карап калды. Мен ан сайын эрдемсип, эч нерсе болбогондой шыпылдап кыймылдап, күндөгү ишимди кылып жаткандай эле кыла бердим. Ичимде болсо, байкуш эжем-ай, маанайыңызды чөгөрбөңүзчү. Сиздин тынчтыгыңызды бул жагымсыз окуя бузбашы керек. Мен колумдан келген баардык аракетти кылам деп жаттым. Жууп тазалап, таза кийимдерин кийинтип, арабасына отургузуп, ашканага алып келдим. Анар эже, маанайыңызды чөгөрбөңүз. Буга сиз күнөөлүү эмессиз. Тескерисинче жакшы болду. Эми ичиңиз оорубайт. Кана, тиги дааратканадагы окуяны таптакыр унутуп салалы да, даамдуу тамакка өтөлү. Кандай дейсиз? Деп эжеге күлө караганымда, эже ооба дегендей башын ийкеди. Жанагы абалынан бир аз да болсо тынчтанып калыптыр. Ошол күндөн тартып эженин көздөрүнөн сүйүүнү, өзүн коопсуз сезген тынчтыкты байкадым. Мени «Эек, эек» деп чакырчу. Жанына отуруп калганымда акырын жылдырып, колун колума коюп, мээрим менен карачу. Ушунча кыска убакытта бизди жипсиз байлаган эже сиңдилик мамиле бири-бирибизди көз караштан эле түшүнгөн деңгээлге жеткирди. Эмне жагат, эмне жакпайт, суу сап турабы, ачка болдубу, тойдубу,
же мурдагы жашоосун эстеп санаа кабатып кеттиби? Кабагынан эле билинип турчу. Кудайым сизди жакшы көрүп жараткан. Ал эми башыңызга түшкөн оор сыноолорго Кудайдын тиешеси жок дедим бир күнү. Эже көздөрүнүн тереңинде мени менен макул болуп, эмне себеп экенин түшүнүп тургансыды. Анар эже, кыздарыңыз томпой үшүп кимди тартып калышкан? Жолдошуңуз толук киши беле? Дедим жылмайып. Анар эже көзү менен текче жакты көрсөттү. Ал жакта бир нече китептер, анан үй бүлөлүк альбом турган. Тура калып альбомду колума алдым. Мына кыздары, 1-класска жаңы барган кездери. Кыздарыңыз кичинесинде эле үйлөтүлгөн шардай томпок турбайбы эже? Өзгөчө Аида, дедим каткырып. Ооба дегендей баш ийкеп эже да күлдү. Андан кийинки сүрөттө эженин кыздары, анан арык узун Аидага түспөлдөшкөн сулуу чумак киши. Анын жанында Аидадай томпойгон орто бойлуу аял турду. Бул аялдын көздөрү Анар эженикине окшош экен. Эже, бул сизсизби? Деп таң кала карадым. Ооба, деди эже. Чын элеби? Сизди ушул абалыңызда көчөдөн көрсөм таанымак эмесмин. Сиз аябай арыктаган турбайсызбы? А бул байке жолдошуңузбу? Эже башын ийкеди. Аида атасына окшош экен. Бирок толуктугу сиздин эле өзүңүз тура. Анан азыр барбы бул байке? Ооба, деди эже. Бул тема эжеге жакпайт болуш керек деп ойлогом. Тескеринче мен менен сырдашкысы келип турганын байкадым. Атаган-атай, тили сүйлөй алса көп нерсени божурап айтып берип, ичиндеги болгон ызасын, сагынычын чыгарып алат беле. Эже түшүнүксүз бир нерсе деди. Албы булбу деп атып, тирүү дегенин араң түшүндүм. Ошону менен сөзүбүз бүттү. Эжеге канча суроо берсең да жообун алуу, түшүнүү кыйын эле. Көпкө кыйнагым келген жок. Кечинде кызы Аида келди. Экөөбүз бир азга сүйлөшө кеттик. Анар эже мурда толук турбайбы? Сүрөтүн көрүп аябай таң калдым. Ооба, апам толук болчу. Ошол толуктугу өзүнө сонун жарашчу. Сулуу, жапжаш болчу. Ата сырыйыбыз апамдын убалына калды. Экөө жакшы эле сүйлөшүп үйлөнүшкөн. Ал алыска сапарга көп чыкчу. Үйдө ашып кетсе бир-эки эле жума болчу. Ошентип жүрүп башка бирөөнү таап алыптыр. Анысын апам билип калат. Тиги эч сыр бербейт го чиркин. Эч нерсе болбогондой. Апам болсо, айтсам, ошону менен мени таштап таптакыр кетип калат деп коркуп айтпай жүрө берет. Айтпаган менен ичте өзүн жеп канча нерв болду да. Аягында мына минтип паралич болуп жатып калбадыбы? Башында колдору тырышып баштаган. Кийин буту да, оозу да кыймылдабай калды. Апам ооруп жатып калганда тиги жолдошо менен дайын жок. Апамдын ушул абалына ошол киши күнөөлүү. Ата деп да атагым келбейт. Аиданын көзүнөн жаш тогуланып, ызасы жүзүнөн билинип турса да, жашын сүрттү да. Апам эле аман турсунчу. Мейли ушундай абалында болсо да аман эле турсунчу, деди. Оозумдан сөзүм түштү. Эмне деп жубатаарымды билбей отуруп калдым. Жибек эже, рахмат сизге эле апам кадимкидей оңоло түштү. Кошумча да мага көрсөтпөй бир нерсе берип жатат окшойсуз, Мен деле ушул эле тамактарды берчүмүн. Айтыңызчы сырын, деп каткырды. Айтпайбыз, ал Анар эжем экөөбүздүн сырыбыз, эже, деп каткырганымда Анар эже да маңдайы жарыла жылмайды. Аида апасын өпкүлөп, ушинтип эле жылмайып туруңузчу, мейли айтпасаңар сырыңарды, деди ыраазы боло. Эне бала кучакташып, өбүшүп турган кандай бакыт. Бала үчүн энесинин майып болсо да көздөрүн жылтыратып тирүү турганы канчалык каныйет, канчалык тирек. Анар эже, кайсы тамакты жакшы көрөсүз? Ошону жасап берейин.
Кандай? Дагы жолу айтсаңыз? Эсиме такыр быдан башталган тамак келбей койду. Балыкпы? Ок. Быштакпы? Ок. Бакаанда деп каткырдым. Эже да айласы кеткенде күлдү. Ай дагы жазайынчы кайсы тамак экенин дедим да кызына жаза салдым. Көрсө эженин жакшы көргөн, сагынып жүргөн тамагы быжы экен. Быжы дебейсизби? Болгон кыр эткендин баарын, балжырактын баарын айтып чыкпадымбы? Азыр анда быжы жасайлы. Бардык керектүү азыктар музаткычта бар экен рас. Ошентип быжы жасап баштадым. Жаныма Анар эжени отургузуп алдым. Ал ыраазы боло карап, кубанып отурду. Эже, буюрса жай келсе жайлоого барып келели. Айда макул десе эле кеттик. Жайлоого барабыз. Кымыздан ичебиз. Жаңы тартылган каймактан жейбиз. Жаңы бышкан казан нан. Керемет да сонун эже. Бул кабат үйгө камалбай жыргап келели эже. Эже да эртең эле жолго чыккан аткансып кудуңдап отурду. Кымыз ичесизби? Ой билбейм, бул шаарга келсе эле айрымдар кымызды чанып калышат экен го. Болду. Кымыз ичебиз. Жатаарда самалын ичебиз. Эртең менен гүлүнөн ичебиз. Анан гүлүнөн ичип алып, ырдайм тап комуз деп кыйнабайсызбы? Деп каткырды Анар эже. Анар эженин көңүлүн көтөрүп, бакылдап каткырганым менен ичимден аяп турдум. Эже да менин ички түйүнүмдү сезгендей, көздөрүбүз кезигише калганда азыр мына мойнума асылып бакырып ыйлачудай ушунчалык кусалуу караган эле. Адатынча Айда эртең менен шашып ушуп кызын жетелеп кетип жаткан. Анар эже артынан ээрчи карап бир нерсе деп кооранды. Эмне дейсиз Анар эже? Деген суроомо жооп бербеди. Бир топко күбүрөндү да көздөрүнөн мончоктоп жаш тамды. Алдай эле эжем ай. Кыздарынын амандыгын тилеп кооранып аткан турбайбы? Эже, ар бир пенденин өз рызкысы бар. Ар бир пендеге Кудайым калканчы эмеспи? Кыздарыңыз үчүн санаа тартпаңыз. Акылдуу, иштерман, тың кыздарды тарбиялаптырсыз. Кор болушпайт, Кудайыма тапшырыңыз. Сиз бул жашоодон өткөндө да Кудай аларды калтырбайт. Билесизби эже, бул жашоонун негизги максаты эмне? Кудай эмнеге бул кыска жашоону берген адам баласына? Көрсө, жөн жеринен кыска эмес тура. Адам бул жалган дүйнөдө жаратылуучусун таанып, ага урмат кылып жашап өтсө, чыныгы түбөлүктүү жашоого, бейишке барат тура. Эгер жок деп, моюн толгоп, Кудайдын эмне кереги бар, Кудайга акылсыздар гана ишенет деп жашап өткөн болсо, аны түбөлүк тозок күтөт экен. Бирок Кудай адам баласын ушунчалык сүйгөндүктөн бир да пенденин тозокко кетишин каалабайт экен. Кудай адам баласын ушунчалык сүйгөндүктөн куткаруучу Иса Машаякты жибериптир. Анын куткаруучу экенине, бейишке алып бара турган жалгыз жол экенине ишенген ар бир адам бейишке барат экен эже. Сиз мындан ары эмне болом деп ойлонот чыгарсыз. Сиздин ордуңузда мен деле болсом, эмне болом? Мени кандай түбөлүктүүлүк күтүп турат деп ойлонмокмун. Анар эже, Кудай сүйүү. Ал сизди аябай сүйөт. Ушул абалыңызда да сүйөт. Эгер эне баласын таштап койсо да, мен сени таштабайм деп айткан. Биз көп адамдардан көңүлүбүз калган. Жүрөгүбүздө ыза, таарыныч, кусалык бар. Ал эми асманда, түбөлүктүү жашоодо мунун баары жок. Жек көрүү да, оору да, күнөө да, эч бир жамандык жок. Ошол сонун асманга түбөлүктүү бейишке баргыбыз келсе, Иса Машаякка эле ишенишибиз керек экен. Эже мени бирде таң кала карап, бирде көзүнө жаш айланып, бирде тынчтана карап жатты. Анар эже, адам Кудайдын алдына качан бараарын билбейт. Эртеби кечпи баарыбыз Кудайдын алдына барабыз. Ошого азыр даяр болгонубуз жакшы. Сиздин акыркы сааттарыңызда мен жаныңызда боломбу же болбой каламбы билбейм. Ошон үчүн айтып коеюн. Сиз ошол саатта да Кудайдан кечирим сурап, Исанын сизди бейишке алып бараарына ишеним артсаңыз болот.
Исадан башка Кудай менен элдештире турган, бейишке алып бара турган жол жок. Мен бир саамга унчукпай турдум. Бир чет эжени чарчатып ийбейин деген ойдо, бир чет эжеге ойлонууга, ушул айтылгандарды аш кылуусуна убакыт берейин дедим. Унчукпай акырын турдум да ашканага бет алдым. Ошол сүйлөшүүдөн кийин да Иса жөнүндө улук келген жерден айтып коюп жүрдүм. Кыш өзгөчө суук болгонгобу, же кайсы бир жерден тумоо жугузуп алдымбы, тамагым ачышып, башым сынып ооруп, төшөккө жатып калдым. Эми же эмне болот? Оорусам деле эптеп тумчулана кийинип барсамбы? Барганда араң турган эжеге тумоо жугузуп салсам эмне болот? Барбай койсом эженин үйүм карайт. Айдан ансызда иши чачтан көп. Түн жарымында келип жатпайбы? Айлам кетти. Эмнеси болсо да кызына жазайын деп чечтим. Жибек эже катуу ооруп жатасызбы? Башым катуу ооруп жатат. Тамагым да ачышып, температура да бар экен. Эгер кел десең бара берем, бирок эжеге жугузуп албаймбы деп чочулап турам. Ооба эже, апам араң эле турат. Жибек эже, айыгыңыз анан келиңиз. Биз эптеп үйүн табарбыз. Жакшы болуп кетиңиз эже. Ошентип мен 2 жума даарыланып үйдө жаттым. Илгери мынтип ооруп калганда шорпо кайната коюп, чесноктон туурап, мурчтан салып ичкенде эле айыгып кетчү элем. Бул эмне болгон тумоо билбейм. 2 жума дегенде араң баш көтөрдүм. Айда кандайсың? Мен буюрса жакшы болуп калдым. Дүйшөмбүдө барам деп жаздым. Жатаар маал болчу. Бир аз өтпөй эле жооп келди. Жибек эже, апам жок. Бизди таштап кетти. Кандайча? Кантип таштап кетти? Бүгүн эртең менен үзүлдү. Биз нарынга кетип жатабыз. Жакшы туруңуз. Жүрөгүмдүн кагышы катуулап, азырты ойлап чычуудай көзүмдөн жаш коюлду. Анар эжем, эжеке байым, кетип калдыңызбы? Жайлоого бармак эмес белек. Чындап эле бир боорумдан, өзүмдүн бир тууганымдан айрылгандай өксөп ыйлап жаттым. Бир ай ичинде биз ушунчалык ынак, бир туугандай эже сиңдидей болуп калган элек. Анар эженин күлгөндөрү, колун колума коюп мээримдүү караган көздөрү көз алдымдан кетпей, түнү бою ары оодарылып, бери оодарылып, бирде эстеп күлүп, бирде ыйлап таң атырдым. Эжекем каяка кетти болду экен? Түбөлүктү бейишкеби? Же жок, акыркы жолку сүйлөшүүбүздө эженин көздөрү ушунчалык башкача жаркырап, баягы кусалык, баягы ыза, баягы басынуу жок, асмандык сүйүүгө толгон көздөр болуп калган эле. Эжекем Иса менен сөзсүз элдешип кетти деген ишеним жүрөгүмдө турду. Анар эже сөзсүз Кудайдан кечирим алды. Мен ишенем. Бул жөн эле өзүмдү өзүм алдоо эмес, өзгөчө бир Кудай атамдан келген кабар сыяктуу ишеним келди. Кийин Айдага көңүл айтып бардым. Алтын эжекем акыркы мүнөтүнө чейин мени сураптыр. Бирок апам кыйналып өлгөндөй эмес, ооруну жеңген сыяктуу жеңилдеп калгансып, тынч эле кете берди, деди кызы. Кудайдан тынчтык тапкан адамга дененин оорусу, жан дүйнөңдүн оорусу кеп болбой калаттыр. Анар эже Исаны куткаруучум деп ишенип, Кудайдан кечирим сурап, тынчтанып кетти. Мындан өткөн бакыт барбы?